Бүгүнкү көрсөтөйүн деп атканым тройное солнце. Тройное солнце деген кыздар. Мындай 3 күндөн 3 штук бир юбкада. Мен муну деген цыгандардын юбкасы деп коем. Цыгандар ушундай билейт го. Мына ушул. 3 күн, радиусу болсо талияңарга дал келиш керек. Мына тройное солнце, двойное солнце, анан солнце деген бар. Ушундай солнцеден 3 штук болгондо тройное солнце болуп юбка келип чыгат. Бул тройное солнценин раскрашениясы абдан чоң кыздар. Айланып кетет мындай болупчу. Тройное солнценин радиусун кандай кылып табабыз кыздар? Мисалы ушундай солнцеден 3 да. Мына 3. Бирден тийиштери бар. Бири-бирине кошулуш керек да, бирден тийиштер менен. 3 күн кылып туруп, анан бири-бирине кошсоңор болот. Болбосо полусолнце кылып бири-бирин. Анан ушул жактан шов болот да, анда мындай болуп калат анда. Эгерде ткань жетпесе, ушундай кылып ычасыңар. Мисалы обхват талияны, обхватты ОТ бөлөбүз 3кө. Биринчи 3кө бөлүп алабыз. Андан чыккан сумманы анан 6,28ге бөлөбүз. Мониканын 37-ни бөлөбүз 3кө. 12 3 чыкты мына. 12 3. Ушул эми 12 3'tü кайра бөлөбүз 6,28ге. 1,9 келип чыгат бул радиусу. Ушундай тройное солнценин радиусу ушул. Өзүңөр обхватыңарды эсептейсиңер. 3кө бөлүп аласыңар биринчи. Анан чыккан сумманы кайра 6,28ге бөлүп коесуңар. Ошондо радиусу келип чыгат.